ат тезегин кургатпай Мадумаров мага элдер кайрылып атат, элдер токтот кылып атат деп күйдүрөт да. Адахан Кимсанбаевич, сизге кайрылгыдай сиз кимсиз? Сиз көчөдө жүргөн бир ушакчы бир адамсыз да. Кимсиз өзү? Сиздин азыркы убакытта колуңузга эмеңиз да тиелек, мандатыңыз да тиелек, чынындачы. Анан мага кайрылып атат, ушул имаратты алып калгыла деп атат деп атасыз. Сиз болгону эки жүздүү, жер саткан жагынан мааш, кошомат жагынан ат алдыңызга ат салдырбаган адамдардын бирисиз. Ай бусту, минтти, тигинти деп. Ал жер бузулган күндө дагы ал жерге кайра жаңы бир имарат, мамлекеттик деңгээлде, ошо мамлекеттин үйү боло турган, биздин жүзүбүз боло турган имарат түшкөн болсо, уялбай бир адамдарды, чет мамлекеттен келген конокторду тоскон болсо, бул жаман эмес. Ошо Адахан Кимсанбаевич боктон гүл жасап аксакалдар кайрылып ат дегенден көрөк, жанагы сиз флешмоб өткөрүп, ал дагы өзүңүздүн бир троллуңуз бар, Бекиев Эмил Маликович деген. Ошол троллуңуздун айынан жанагы 14 адам депорт болду, ошолордун маселесин чечиңиз. Кабыл албай, анан тиги болуп, 2 адамды чыгарып ошо менен кутулуп кеттиңер. Жазында биз бийликти алабыз дейт. Силер кимсиңер десе, биз оппозициябыз дейт. Чыгып алып, колуңардан келбесе бийликти бергиле, мен даярмын деп отурат. А бизге бул Сагызганга окшогон колунан эч нерсе келбеген адамдардын эмне пайдасы бар? Бакылдап эле сүйлөп коет, шакылдап бир сүйлөп коет. Садыр Жапаров кеткенде, башка бийлик келгенде мен эмне кылам? Мен ууруну уур деп айтып атам, жегишти жегиш деп айтып атам. Буларга окшоп мен жалган маалымат айткан жокмун. Бардыгында кагаздар, фактылар бар. Болгону камайт, мисалы. Камаганынан да коркпойм, мисалы мен. Адахан Мадумаров Ысык-Көл мейманканасы бизге бул аталардан калган мурас болгон деп айтып бер. Аны бузуштун эч бир кажети жок эле деп. Ошону угарым менен сразу мага ой келди. Убагында шаардын так ортосунда жайгашкан Нарын чайханасы, Нарын ресторанын бузуп аткан кезде ачуучундукта айтпаганы адамды өкүндүрөт биринчиден. Жана ал Нарын рестораны жеке бир адамдардын колуна өтүп кеткен кезде ачуу бир сөздөрдү айткан эмес. Эми ошол Ысык-Көл мейманканасы дээрлик 14-15 жылдан бери кароосуз калып, ичиндеги бардык тетиктердин баары жарабай, чирип, жок болуу коркунучунда болуп турган имаратты кече жакында Жапаровду колдогон адамдар деп атат. Дейиштирип, кыйыштырып айтты. Ошолор барып, бүтүн турган нерсени бүлдүрүп дейт. Эми бардык эле нерсени Жапаровду колдоп чыккан адамдарга төңкөй берип, бардык эле нерсени ушу каратып туруп, калпайтып ушу түртүп койгон бул туура эмес го дейм да. Дагы айтып коет, башкы прокуратурага 2010дон бери башкы прокуратура мына күйүп турат. Ошол жерге ак үй салса болбойбу дейт. Эми ошо башкы прокуратуранын аянтын карап көргүлө. Ошол жер ак үй салганга, ошол жер келип кеткенге мындай ыңгайлуубу, удобныйбу мисалы? Жок. Биз Бишкекте машинанын көптүгүнөн пробка болуп атканыбыз жана чоңдор көчөдөн өткөндө элдерге бир жагымсыз маанай тартуулап коюп атканы бул айдан ачык белгилүү. Жапаров Садыр Нуркожоевич келгенче. Мисалы мен өзүм эле башыман өткөн. Билинка менен Баканбаевада келе атып, Баканбаев көчөсүндө. Билинкада 2 саат, 2,5 саат убакыт туруп калганбыз. Эмнеге туруп калдык деп сураштырсак, ошол убакытта Сооронбай Жээнбеков өтүп аткан экен, ал убакытта ШОС болгон экен. Чет мамлекеттен адамдар келип 2 саат, 2,5 саат убакытта турганбыз. Андай нерсе бир жолу эмес, бир канча жолу кайталанган. Садыр Жапаров келип, картечтерди жана жол тоскондорду тиги буларды алып коелу, андай элдерге ыңгайсыздык жаратпасын деп, ошондой мүмкүнчүлүк жасады. Анан ат тезегин кургатпай, Мадумаров мага элдер кайрылып атат, элдер токтот кылып атат деп күйдүрөт да. Адахан Кимсанбаевич, сизге кайрылгыдай сиз кимсиз? Сиз көчөдө жүргөн бир ушакчы бир адамсыз да. Кимсиз өзү? Сиздин азыркы убакытта колуңузга эмеңиз да тиелек, мандатыңыз да тиелек, чынындачы. Колуңузга мандатыңыз тиелек. Мындай айтканда, көчөдө жүргөн эле бир адамдардын катарын толуктаган адамсыз. Анан мага кайрылып атат, ушул имаратты алып калгыла деп атасыз. Сиз болгону 2 жүздүү, жер саткан жагынан мааш,
кошомат жагынан ат алдыңызга ат салдырбаган адамдардын бирисиз. Ошого менин жеке оюм боюнча, урматтуу кыргыз элим, 14-15 жылдан бери ал жерге инвесторларды алып келсе дагы, бир мейманкана курайлы, ушуну да жаңылайлы деген убакытта көпчүлүк инвесторлор макул болбой, ал жерден каражат түшпөйт экенин, ал жер көп мааниге ээ эмес экенин чиновниктер болобу, башкалар болобу айтып жүргөнүн мен билем. Бирок ал жерге чындыгында ак үй курулса, мындай мамлекеттик деңгээлде ушундай бир имарат курулган болсо, эмне үчүн жаман? Путин келеби, Жомарт Токаев келеби, мисалы, Нурсултан Назарбаев келеби, тигил кошто мамлекеттеги Туркия өлкөсүнө Режеп Тайып Эрдоган келеби, берки Шавкат Мирзаев келеби, Өзбекстан президенти, жана башка биздин коңшу мамлекет дүйнө жүзүндөгү Трамп болобу, азыркы убакытта Байден болобу, кимиңиз болбосун да, мындай айтканда, келген убакытта мындай жакшы тосуп алган, негизи бул жакшы. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дегендей эле болот да бул жагы. Анан ошону дагы боктон гүл жасап, булар атадан калган мурас эле деп отурушат да. Эми ал жерге ак үй салынганы туура эле. Кече Балбак Төлбаев кайрылган экен. Ушул тууралуу ошонун дагы эфирин сиздерге мен мындай тартуулайт элем, ошону да көрүп койсоңуздар жакшы болот. Аябай сонун жооп берди Адаханга, бул бир жакшы ответ болгон деп ойлодум. Ал жерде мындай мамлекеттик иште иштеп жүргөн, ошол жактын мындай чоо жайын билген адам катары сонун айтып түшүндүргөн. Урматтуу кыргыз элим, Ысык көл мейманканасын бузуп атат деп азыркы убакытта калдаган калың элге фейкбот тролль командасы жалган маалыматтарды таратып атат. Ай бусту, минтти, тигинти деп. Ал жер бузулган күндө дагы ал жерге кайра жаңы бир имарат мамлекеттик деңгээлде, ошо мамлекеттин үйү боло турган, биздин жүзүбүз боло турган имарат түшкөн болсо, уялбай бир адамдарды, чет мамлекеттен келген конокторду тоскон болсо, бул жаман эмес. Ошо Адахан Кимсанбаевич боктон гүл жасап аксакалдар кайрылып дегенден көрөк, жанагы сиз флешмоб өткөрүп, ал дагы өзүңүздүн бир троллуңуз бар, Бекиев Эмил Маликович деген. Ошол троллуңуздун айынан жанагы 14 адам депорт болду, ошолордун маселесин чечиңиз. Кабыл албай, анан тиги бугуп, 2 адамды чыгарып ошо менен кутулуп кеттиңер. Калп эле. Алар да 12 адам каякта жүргөн белгисиз. Bir күн алар дагы, bir күнү Кудай буйрса, Кудай кааласа чындыкты айтып чыгат. Жана урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сиздерге бир кабар болсун, кулагыңыздарга күмүш сырга. Жана бирөө мага жазат. Садыр Жапаров кеткенде сен эмне кыласың дейт. Эми урматтуу кыргыз элим, мен мамлекеттин байлыгын тоносом, жер саткан адамдарды жер сатпады деп, сатпаган адамдарды сатты деп айтсам, анда мындай мыйзамсыз бул иштер болмок да. Саткан адамды сатты деп атам, урдаган адамды урдады деп атам, кырган адамды кырды деп атам, кыянатчылык кылганды ошо кылды деп атам. Мен эмне үчүн коркушум керек? Мен баардык саясатчылар менен жакшымын. Ушул жазында митинг уюштурабыз, оппозиция бийликти алабыз деп мага ушундай маалыматтарды айтты. Урматтуу кыргыз элим, мен ага айттым. Садыр Жапаров иштебей жатабы десем, ооба, Садыр Жапаров иштебей жатат, иштей албай атат дейт. Мен элден сурагым келип атат, урматтуу кыргыз элим. Азыркы биздин башыбызга ажо болуп келген, жакында 1 жыл боло турган Садыр Жапаров иштеп атабы же иштей албай атабы, өзүңүздөр бир баа берип, комментарий жазсаңыз, бир ой пикир калтырсаңыздар, урматтуу кыргыз элим. Жана экинчи маселе, Садыр Жапаров иштебей атат дегенге эч бир негиз жок. Кече эле МЧСке бир канча өрт өчүрүүчү атайын машиналар келди. Адилеттүүлүк үчүн айтып коеюн. Экинчи маселе, кече эле жакында болгон Россия өлкөсүнөнбү адашпасам, ошол жактан темир жолго 100 вагон алып атат. Бир вагондун эмеси 70 тоннаны түзөт экен. Ошондо 10 вагонун 700 тонна, 100 вагонун 7000 тонналык жүк ташуучу вагондор алынып атат. Жана ал эле эмес, ошол поезддардын, ошол паровоз тиги булары алынат экен да, жакын аралыкта. Эми ушу Садыр Жапаров иштебей атат дегенге негиз жок да. Жана башка темир жолдо, мисалы, өмүрү жасалбаган темир жолду жасап атат. Канча миңдеген неменин километрди жасап, баарын жаңылап, жүргөнгө оңой кылып, расход аз болот. Мындай кырсыктар жана башка нерселер башкы мындай алдын алынат да. Ошондо иштер болуп атса, ушундай иштер жасалып атпайбы десем, ал айтат. Көргүзү келбейт. Эчтеке иш кылган жок дейт. Эми урматтуу кыргыз элим, өзүңөр аңдагыла. Акыркы эле президент болуп кеткен отурган Сооронбай Жээнбеков канча убакыт отурду? 3 жыл. 3 жыл аралыгында эмне иш жасады? Аңдап көргүлөчү. Баш аягы Отунбаева менен Атамбаев 7 жыл отурду.
бирөө 1 жыл, бирөө 6 жыл. Эмне иш жасады? Тескерисинче Кыргызстандын бардыгын карызга батырып, калдайган калың элдин бардыгына 2 миллиард 450 миллион доллар Кытайдан карыз алып туруп, бизге подарка кылып Атамбаев таштап кетти. Сооронбай дагы бир канча карыз алганы бул чындык. Акыркы эле пандемия убагында 670 миллион доллар сырттан акча алган дүйнөлүк банктан. Ана мен айтып атам, урматтуу кыргыз элим. Атамбаевдин убагында, Сооронбайдын убагында биз майлуу сүттүү, талкандуу жашоодо жашап кеттик беле деп атсам, унчукпайт да. Кандай болгон күндө да мен сага сөз берем, мен сага гарантия берем. Жазында биз бийликти алабыз дейт. Силер кимсиңер десем, биз оппозициябыз дейт. Мен алдын ала эле элди чакырууга мындай үндөйм да. Алардын негизи эмне максаттары? Алар кымбатчылык болуп атат, минтип атат, тигинтип атат, ал бул деп ушинтип элди алдайт. Бирок кыргыз элим, дүйнө жүзүндө бири-бири менен болгон алакалар азыркы убакытта жабык. Ошого байланыштуу дүйнө жүзүндө бүттүк нерсе кымбат. Бензинден тарта, продуктудан тарта жана башканын баары кымбат болот. Бирок биздин экономикабыз мыкты болуп, бийик болгон кезде, элдин айлык акысынын баардыгы жакшы болгон кезде, мындай кризистен чыгып кетмекпиз. Мындай жеңил чыкмакпыз да. Тилекке каршы ногул 5 президент бизди экономика жактан дагы, экология жактан дагы катастрофага алып келип койгон үчүн айла жоктон аргасыздан биз унчукпай отурууга, тилибизди тиштеп отурууга мажбур болуп атабыз. Ушулар бизди балчайтып, карызга батырбаса, айлык акыбызды көтөрүп берсе, миграцияны өстүрбөй тентитпесе, биз мындай нерселерди эме кылбайт элек. Мен таң калганым, эметип Адахан Кемсанбаевич чындыкты сүйгөн адам болсо, Атамбаевдин убагында чоң катачылыктар кетирип, Башкесир Батукаевдин дачасы окуясын 10-жылы жана 90 баланы, мисалы 7-апрелде жана 447 баланы кырып аткан кезде ачуу чындыкты айтып койгон эмес. Элементарный эле кече жакында Баткенде бир каргашалуу окуя болуп кеткен кезде, ошондо ачуу чындыкты айтып, ошол жерге барып эл менен жолуккан эмес да. Чыгып алып, колуңардан келбесе бийликти бергиле, мен даярмын деп отурат. А бизге бул сагызганга окшогон, колунан эч нерсе келбеген адамдардын эмне пайдасы бар? Бакылдап эле сүйлөп койду, шакылдап бир сүйлөп койду ошо менен мисалы да. Анан урматтуу кыргыз элим, баарыңардан суранам. Муну камап койду, тигини камап койду, минтип койду деп туруп эле элдин баардыгын мына минтип атат, тигинтип атат деп башкача бир маалыматтарды берип туруп, булар дагы митинг кылып бийликти алгызы бар. Баягы эле эски жүздөр, уурулар, жегиштер, кыргыз элине кыянатчылык кылгандар не болду эле десе, ой биз минтип байганбыз, мына биз моинтип бизнес кылганбыз, күнү түнү уктаган эмеспиз, Кытайдан товар ташыганбыз, минткенбиз, тигинткенбиз деп баардыгы бизнесменге айланып чыгат. А бирок мындай историясын караган болсоң, такыр эле 10-жылы эле мисалы эски мебелдердин жанында отурган. А мен эметип 90-жылдан баштап эле Россияга тимене КамАЗ эметип вагон китеп жөнөтүп буттан тургам. Мен ошондой мультимиллионермин дейт. Ошол мага жазып аткан адам оппозиционер экен. Оппозиционер болсо да ошо оппозиционерлердин фанаты болобу, тууган болобу, таанышы болобу, ушундай бир балес экен да. Жалган маалыматтарды айтып, ушундай бир иштер жасап атат. Анан айлык акы көтөрүлүп атат го десем, кайсыл айлык акы көтөрүлүп атат дейт. Эми мындай ачууччулук үчүн айтып коеюн. Мынакей укук коргоо органдары, мисалы милиция тармагында ошол пара албагыла, ушундай иш жасабагыла деп айлык акыны көтөрүп берип атат. Ал жака техникалар алынып атат, мисалы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине мисалы имараттар курулуп атат, мисалы объектилер. Ошолордун айлыгы көтөрүлүп атат, аларга мисалы үй-жай курулуп атат. Медицина тармагы мамлекеттик ошо гос адамдарга бул болот да, ошол мисалы гос эметип медицина тармагында иштеген адамдардын мисалы айлык акысы көтөрүлүп атат. Мурда пандемияда мисалы берилбей калган Сооронбай Шариповичтин убагында пандемияда биз 1 миллион сомдон беребиз, оорусаңар 200 миңден берем деген ошол адамдар мисалы арыз менен мага да кайрылгандар бар. Ошолорго ошол алып берип колубуздан келип кечирим сурайм, бирөө чалып калды. Эфир бир аз токтоп калышы мүмкүн. Мисалы ушуга окшогон нерселер дагы айлык акы көтөрүлүп атат. Мисалы пенсияны көтөрүп атат, мисалы пособияны көтөрүп атат. Жөлөк пулдар бар, мисалы жана мамлекеттик тин карамагында турган мисалы объектилер бар. Ошолордун айлык акылары көтөрүлүп атат. Мисалы ошолордун карамагында турган мурда 110 сомго тамак ичкен болсо, азыркы убакта 220 сомго көтөрүлдү. Эмне үчүн ушундай кылынып аткан иштерди жок деп булар көргүсү келбейт. Калыстык үчүн мен силерден сурайм да, Садыр Жапаров кандай иштеп атат? Ошону ар кимиңер ой пикириңерди калтыргыла. Мисалы Садыр Жапаров кеткенден кийин мени суралгыдай, мени бирөө аркы өркү кылгыдай, мен эмне иш жашадым? Макул, мейли Садыр Жапаров президенттиктен 5 жыл отурабы, 10 жыл отурабы, 3 жыл отурабы, 10 жыл эметип 30 жыл отурабы же 3 күн отурабы, ал проблема эмес. Аны эл өзү аңдап, эл өзү каалап тандап алат да. Бирок
Садыр Жапаров кеткенде, башка бийлик келгенде мен эмне кылат? Мен ууруну уур деп айтып атам, жегишти жегиш деп айтып атам. Буларга окшоп мен жалган маалымат айткан жокмун. Бардыгында кагаздар, фактылар бар. Болгондо камайт, мисалы. Камаганынан да коркпойм, мисалы менин бир тууганым уже бир тууганым уже отуруп койгон жери алтын кени боюнча 3 жыл соттоп жүргөн, адетсиз Садыр Нуркожоевду колдогондор 8,5 жылга соттоп жүргөн. Мен уже Бислин үйү уже мурда эле Атамбаевден дагы, башка бийлигинен дагы кордук көрүп уже бүткөн. Кайсы бир бийлик келбесин биз адан коркпойбуз. Ушуну бир билиш керек. Бийлик деген бул бир адам эмес. Бийлик бул эл. Менин аркамда колдоп турган, калдайган калың эл бар. Макул, бул бийлик кетсин. Макул, мени алып барып камасын. Жанагы Абдилге барган 6 адам чыкпайт. Башкага барган 6 адам, 10 адам, 100 адам, 200 адам чыкпайт. Менин да аркаман 1000 деген, 100 деген элдер көчөгө көтөрүлүп чыгат. Эмне үчүн? Анткени менин чындыгында эркекче сүйлөп атканымды, ак сүйлөп атканымды, так сүйлөп атканымды, факты менен сүйлөп атканымды билет. Кимдер билет дей турган болсоңор, Талас областында Көксайдагы 5000 гектарды карматып жүргөн Адахандын акмактык кылган ишин Көксай эли полный бүттүгү билет. Маймак эли билет, мисалы. Ошол Ысык көл областынан келатып, Ысык көл гостиницасы боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат. Ошол боюнча өзүмдүн оюмду айткым келди. Себеби 2005 жылдан 2010 жылга чейин мен Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармачылыгында иштегем. Ошол убакта Ысык көл гостиницасы бизге карашчу. Анан 2007-ден кийинки дейм, азыр эсимде жок. Ал Ысык көл гостиницасы иштебей калган. Иштебей калып, талкаланып калган убактан баштап биз ага гостиница кылалы деп сүйлөшпөгөн кишибиз калган эмес. Сүйлөшпөгөн өлкө. Арабтарга предлагать эттик, кытайларга, орустарга, түрктөргө, чоң крупный гостиничный сеттерге предлагать эттик. Бирок эч кимиси келип ал жерге ошо гостиница салабыз деп аракет кылган эмес. Себеби экономический жагынан небе проекти негизи иш кылып, ал гостиницада ал убакта мыйзамдар бар болчу. Исторический культурный деген мыйзамдын негизинде инвесторлор аны бузбайбыз, бузганга болбойт деген себеп менен ал гостиницага эч ким келген эмес. Ошонун айынан Ысык көл гостиницасы мына 2008-ден бери 2 жыл 2010, 21, ошондо 14 жылга жакын, 15 жылга жакын талкаланып, четинен талкалана баштаган. Анан кийин мен уктан боюнча 2010дон кийинки бийликтер да буну гостиницага ар кайсы кишилерге предлагать этишкен, бизнес өкүлдөрүнө, бирок эч кимисинен толуп чыккан эмес. Ошонун негизинде администрация президент кылабыз, президент тошой калып барабыз деп ар кандай алмашешенчил убагында ошондой пикирлер да болуп келген. Бирок менин жеке пикиримче ушул гостиницаны оңдосок, ошол экономиканын жана башка нерселердин алдыга жылуусуна өбөлгө болот эле деген оюм бар болчу. Кудай жалгап, мына азыр гостиницаны мен мэр болуп турган убакта гор кеңешке киргизип, жана культурный наследиеден чыгарганбыз. Себеби гостиница талкаланып, уже иштери чирип, такыр болбой бараткан. Тегерегине иттер, жолбун иттер, ар кандай кишилер, үй жайы жок, иши кылып ал район талкаланып калган да. Анан биз муну кантип оңдойбуз деп, ошол мен бир убакта ошол культура исторический наследиеден чыгарганбыз гор кеңештин чечими менен. Эми чынбы калппы билбейм, бирок бул гостиницанын ордуна администрация президент барат экен деп азыр реконструкция иштери башталыптыр. Бул өтө сонун нерсе, эң сонун нерсе, эң жакшы нерсе. Себеби мына президент дагы аппарат кабинет министр төрагасында жумушта келгенде жолдордун баары жабылып, элдерге оңтойсуздук жашалган. Эми ошол бузулуп талкананып калган гостиницанын ордуна зыңкыйып, жакшынакай жаңы имарат туруп калса, айлана чөйрөсүн жашылдандырып, сонун ишке кирип калса жакшы болот эле деген ойдомун. Эми бул управ делами президент, ошого басиет, өкмөттүн мүлкү эмес.
управдылан президентinin алар өзлөрү билет кандай эмнеге коротуш керек экенин. Бирок Кудай буйруп ошо администрация президент көчүп кетсе, мына эски зданияны, азыркы турган зданияны мен сунуш кылат элем. Эгер чын болуп калса ошо мэрия менен гор кеңешке, Бишкек мэриясы менен гор кеңешке бериңиздерди суранат элек, урматтуу чечим чыгаруучулар. Себеби мына гор кеңеште кандай тыгылып отурганын көрүп атасыңар сессияларда. Ошонун чоң залы бар азыркы президент отурган жерде. Андан кийин гор кеңештин депутаттары постоянный комиссиялардын отура турган жерлери тар, иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Көрүнгөн жерге барып иштеп атышат. Анан ошол эле 45 депутаттын кабинеттери болуп, эл менен тыгыз иштешкенге жакшы болот эле биринчиден. Экинчиден, мэрияны ошол жака көчүрсөк, гор кеңеш менен ошо мэрияны жана УЗР, УЗС, УМИ, Горфин, образование, соцзащита городской, ушуга окшогон чарбанын баары ошонун ичине батат эле. Кенен кесир бардыгы бир жерде болуп, эффективдүү иштөөгө жол ачылат эле. Ошондуктан ушуну да эске алуу менен бирге Ысык-Көл гостиницасынын элдин пайдасына чечилип, ошол жерге бир жакшы администрация президент болобу, жаңы гостиница болобу, эми кайсынысы барса да оңолгонуна бул өтө кубанычтуу, өтө жакшы нерсе деп ойлойм. Кудай буйруса бул ишиңиздерди колдоого алынаарлык иш, алкыштай турган иш. Ошондуктан жеке пикиримче бул 14-15 жылдан бери чирип жок болуп бараткан гостиницаны кайра куралып, кайра оңдолуп жасалып атканы бул мактоого татырлык иш деп ойлоймун. Бардыгыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик, жакшылык, жаңы жылда жакшы иштер болсун. Өкмөт көчөкү президенттин отчетун айтып аткан айыл чарбасын колдоо, тоо кенди колдоо жана башка иштерге бөлүнө турган акчалардын план программасы ишке ашып кетсе, кыргыз эли үчүн жакшынакай бир жыл болот деген ойдомун. Рахмат. Yeah.